Урматтуу бир тууганым, Аллах Таала динди жиберди бизге. Мына карап турсаң, бизде парламентибиз бар, мыйзам чыгарып турат. Эмнеге мыйзам чыгарат? Ошол мыйзам адамдардын жашоосу жакшыраак болсун деген үмүт менен чыгарылат. Дин бул мыйзам, дин бул жашоо. Эмнеге Кудай Таалам жиберди бизге? Ушулардын бардыгына ушу дин дегенди коюп чөбөгө жинап келип сүйлөп эле кыйнап койгон үчүн эмес. Же мечит салып мечитке 5 бал барып кыйналып жүргөн үчүн эмес. Урматтуу бир тууганым, ушул ааламга келдиңби, сен бактылуу болгон укугуң бар, сен бактылуу болушуң керек деген миссия менен келди ушул дин. Көп адам түшүнбөйт, динди карман десең кайра качат. От кайдасаң, оттон башкасына качат. Эмнеге дегенде диндин кадырын билбей калат. Дин, урматтуу бир тууганым, бизден тыйын топтогону же бизди кул кылып алганы эмес, балким дин ар бир адам бактылуу болсун дегенде камсыз кылуу үчүн келген. Дин адамдарды кулчулуктан чыгарып, адамдарды эркиндикке чыгарып, Кудайдын гана пендеси болгонго алып келген үчүн келген. Эгерде бир адамда дин жок болсо, бул тыйынга кул болуп калат, балдарына кул болуп калат, итке кул болуп калат, башкага кул болуп калат, малга кул болуп калат. Малды карайм, итти кайтарам, тоокту кайтарам, үйдү карайм деп отуруп, адам ошого кул болуп. Адам эмнеге үй салат? Үйгө жашайын деп үй салат. А бирок биз үйдү салып туруп, үйдү жасашым керек, коргошум керек, антишим керек, минтишим керек деп отуруп, жашай албай калабыз, урматтуу бир тууганым. Биз үйдү салып, үйгө өзүбүз кул болуп калабыз. Кээде ат багабыз. Атка ашып кетсе бир улакка көкбөрүгө барабыз, байгеге салабыз, бирок өмүр бою ат менен жүрүп калабыз. Ажыга бар десе атты ким багат? Жумага барды чөптү ким чабат? Эмнеге чөп чабат? Атка бериш керек, жылкыга бериш керек деп отуруп, биз малдын кулу болуп калабыз. Кээ бир адамдар өздөрүнүн малына мамиле кылат, ошонун малы болуп калсамчы дейсиң. Анткени эртели кеч ошондой. Айтып койгон кыргыз, ат аттан кийин жат деп. Атты бүт көрүп, анан жатышың керек болот. Тамак ичпейсиң, бирок жылкыңа чөп саласың. Ал керек, урматтуу бир тууганым. Бирок ошолордун бардыгынан урматтуу адам болуш керек. Айтматтын бир сөзү бар. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Чындап эле ошондой. Бирок Айтматов айтпаптыр бизге, кантсең адам болосуң деген. Ал динди кармануу менен. Ошон үчүн колубуздан келишинче динибизди үйрөнгөнгө дыкаттык менен көңүл бурушубуз керек. Ар бирибиздин мойнубуздагы милдетибиз, эркектин дагы, аялдын дагы, баланын дагы, кыздын дагы, чоңдун дагы, кичиненин дагы. Эми биз карып калдык деп карып койгон агушкалар дагы жок. Үйдөнүш керек болот, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бардыгы ушул жерде өзүбүзгө өзүбүз ниет кылып аракет кылалы, мына ушул динди иншалла үйрөнөп, жана башкаларга үйрөтүп жеткирем деген маселе болуш керек. Дин негизи жеңил. Кыяматка жакын динди кармоо чок кармаган сыяктуу ушуну кандай түшүнсө болот дейт. Дин жеңил деген сөз, урматтуу бир тууганым, жеңил деген сөз эмес. Диндин кыйын жерлери дагы бар. Бирок ошол динди ыхлас менен кармансаң, диндин бардык өкүмдөрүн жашооңдо аткарыласың, ошого жеңил деген сөз. Кээ бир адамда дин жеңил десе эле, багымдатын 2 рекет, сүннөтүн калды 2 рекет фарзын өткөрүп, же шамды 3 рекетин 2,5 рекет кылып окуп коюш деп андай эмес. Диндин кыйын жери дагы бар. Бирок канчалык кыйын болсо дагы, ошону аткарганга сенин кудуретиң да сен үчүн жеңил болот. Бул деген сөз дин сен колуңан келбей турганда сен сага буйруган эмес деген сөз. Жолук салынган аялдарыбызга кыйын чындап кээде, андан көрө жылаңбаш жүргөн жакшыраак, ысышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Же намаз окуган мисал үчүн кыштын күндөрү дарат алган мисал үчүн кээде кыйын болуп калышы мүмкүн. Туура, бирок аткарсаң болот деген сөз. Адамдар жашоосунун жыргалчылыгы үчүн кандай гана кыйынчылыкка чыдашпайт. Чыдайт. Эртең менен карга бокчу окуй электе дордойдо туруп калат мисалы үчүн. Чын? Эрте. Эмне үчүн? Намазга турбайт багымдатка, бирок ошого барып калат. Анткени жашоосу көрүп турат. Ошого эртерээк барса, соода болсо, жашоо түзүгөрөөк болот дейт. Ыйман ошого бар. Якын бар анда. Эртерээк барсаң, береке соодаң жүрөт деп. Асырдан кийин дордойго барсаң, эч ким жок. Караганчык менен боздоп жүргөн болду, кароочу. Эмнеге якын бар. Кыяматка якын жок болгон үчүн намазга турбай атат да. Көрдүңбү? Демек, сен ишенсең бардыгы сага жеңил болот. Ага наалыбайт дагы бирөөгө. Туруп бара берет көз жыртып коюп. Мен гезит алам вечерка деген жерден. Самолет саат кеде 5-те, саат 4-те болуп калат, 5-те болуп калганда мен келат саат 4:30-да келсем, вечерканын жанынан гезит сатып ачкан болот кадимкидей. 4:30-да. Жап-жарык базар гүлдөп турган болот кадимкидей.
Azan aytылек Багымдатка. Анан келип гези сатып алып кетесиң, жолдон намаз окуйсуң Багымдат. Адамдар ошентет кадимкидей эле. Жеңил алар үчүн, эмне тиричилик ошондо. Ошон үчүн дин ошондой жеңил дейт. Бирок ошол жеңил болгон динди деле кыямат келгенде фыску фасад көп болуп, фитне көп болуп кеткенде кармаш кыйын болуп калат дейт. Көзүңдү сакташың керек. Бирок кантип сактайсың көзүңдүн астына кылтындап кетип аткан болсо? Бир жабы албаса бир нерсе менен. Карабайын десең жыты келип мурдуңа кирип кетет. Мурдуңу жабайын десең тык такас жүрөгүңдү тешип берейин дейт. Анан ошондо карабай, укпай баскан колуңа чокту кармап басканда оор болот деген сөз. Эмне үчүн биз динди окуп үйрөнөбүз, эмне үчүн динди карманабыз? Деги эле мусулман болуп эмне кереги бар? Эмнеге 5 мал намаз окуп, эмнеге мечитке келип, минтип тыгылып, эмнеге орозо кармап жүрөбүз? Деген суроону бардыгыбыз беребиз, билебиз. Кээде билбей деле калабыз. Өмүр бою мусулман болобуз, бирок эмне үчүн мусулман экендигибизге таптакыр ойлонбой деле калышыбыз мүмкүн. Ар бир адам эмне үчүн жаралгандыгын, кайдан келгендигин жана каяга бара тургандыгын 3 суроону ойлонуп көрүш керек. Биз адамбыз, инсанбыз. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам ойлонбойсуңарбы, пикир кылбайсыңарбы, акыл салбайсыңарбы деген көптөгөн аяттар келет. Аллах Таала адамды жаратканда ошол адамдын бактылуу болуусун каалап жаратты. Кудай Таалам бардыгыбыз жолубуз ачык болгондугун, баарыбыз бактылуу болгондугубузду каалайт. Бирок жөн эле бактылуу кылып койбостон Кудай Таалам бизге тартип, бизге дин жиберди. Ошол динди кармансаңар бактылуу болосуңар, эгер динди карманбасаңар бактылуу болбойсуңар. Эгерде динди жарым-жартылай кармасаңар, жарым-жартылай бактылуу болосуңар деген маани. Ойлонуп көргүлөчү, эмне үчүн динди карманабыз? Эмне үчүн мусулманчылыкка таандык деп билебиз? Эмне үчүн Кур'ан окутабыз? Ушунун бардыгы адат болуп калган үчүн элеби? Жок. Эгерде адат болуп намаз окусак, мындай намаздын бизге кереги жок. Биз окуп аткан намазыбыздын кадыр баркын маанисин урматтуу бир туугандарым билишибиз керек. Бардык адам бактылуу болгусу келет. Ушул жерде отургандардын жумушубуз ар түрдүү. Бирибиз нефтти иштейбиз, бирибиз балыкты иштейбиз, бирибиз тамак кылабыз, бирибиз башка бир нерсе кылабыз, бирибиз молдобуз, бирибиз айтор ушундай. Бирок бардыгынын максаты бактылуу болсом дейт. Адамдар бактылуу болгонду бардыгы каалайт. Бирок кантип бактылуу болуш керек деген учурда ар ким ар кандай пикирде. Бирок канчалык көп тыйын топтосом, ошончо бактылуу болом дейт. Башка бирөө айтат, узак өмүр жашасам бактылуу болом дейт. Башка бирөө айтат, эптеп уулдарым үйлөп, кыздарым турмушка берип алсам бактылуу болом дейт. Башка бирөө ден соолугун чыңдап, аябай денесин көркөм кылып чыңдап алып, ушуга бактылуу болом дейт. Ар кандай жолдор менен бирок бир эле точкага бактылуу болгонго аракет кыла берет да. Акылдуулардын бардыгы. Ал эмес накы токойдо көйдө жашап аткан хантылар деле бактылуу болгусу келет. Бирок жолу башка. Демек адамдын акылы ар башка. Бардык адам эле бактылуу болгон жолун таап ала бербейт. Кудай Таалам ошон үчүн бизге динди жиберди. Эй пендем, динди кармансаң бактылуу болосуң деди. Аны далилдөө максатында Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде Вал Аср деген сүрөнү түшүрдү. Бул сүрөнү бардыгыбыз окуп билип жүрөбүз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, мына ушул сүрө Кур'андын 4/1 бөлүгү дейт. Эгерде Кур'ан-ы Каримдеги өкүмдөрдү, Кур'ан-ы Каримдеги маанилерди, Кур'ан-ы Каримдеги баяндардын бардыгын чогултуп келип, 4кө бөлсөң, 4/1 бөлүгү мына ушул Вал Аср деген сүрөдө толугу менен камтылган деп айтылат. Азыр мына ушул сүрөнү окуп, ошол сүрөнүн маанисин түшүнгөнгө аракет кылабыз жана ар бирибиз муну мен дайым ушул сүрөнү айтып берем бардыкчадан. Анткени бул Кудайдын сөзү, урматтуу бир тууганым. Ошол айтылып аткан шарттар менде табылабы деп санап олтуруңуз. Өзүңүздөн өзүңүз санап олтуруңуз, ушул айтылып аткан нерселер менде табылабы жокпу деген ой пикир болуш керек. Жөн эле угуп, ыйлатып койсо ыйлап, күлдүрүп койсо күлүп кете бериш эмес. Адам отура берсе зеригип кетет, 2 саат 3 саат отургандан. Ошон үчүн кээ бир алымдарыбыз күлдүрүп, кээ бирлер адамдын көңүлүн чөгөт. Эмне үчүн? Абалдан абалга алып өтөт, ошол көбүрөөк маалымат жетип калса деген маани.
Bu konser demez. Filip Kirkorov Bişkek'e gelip konser berip atpay, al konser demez. Bu din sabak. Adam oşunu bir payda alsa, oşonu erteң ömürü kıyamatqa çeyин ulansa, çöntөгүндө kökөрөн tumar bolup tagılıp kalsa degen mani. Şu jaka geldin, jok degende bir sözdü, ömürüңdü alıp kal. Kayra ekinci jolu görüşөбүз жок, аны Кудай билет. Erteң samolottan balki samolot jarılıp кетет, kança jarılıp atat misal үчүn. Je men ölüm, je sen ölüm, aytır ölөбүз бардыгыбыз, чынбы? Balkim görüşpөйбүz. Balkim beşte nasip kılar görüşköndü. Bирок uşul nerseni bir tuğanın katarına menden alıp saktap жазып kal, ömürüңdө seni menen tumar bolsun. Geçe gelip gelesek bir taksırımız osiyat beriniz deydi. Osiyat emne din men yaşa degen osiyat berem. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan soraşat ele osiyat beriniz dep. Peygamberimiz daima din men yaşa deydi ele.